жанагы участокты өтө стратегиялык маанилүү участокты жанагы эме кылып турган. 2 пост болчу ал жерде. Бир посттун 19-жылы алдырып таштагандар. Аны биз жакшы билебиз. Азыр эми 2-чи пост жанагы дача деген пост ошондан алдырып атабыз. Эгер буларды ала турган болсок, биз ушул участоктун контролун толугу менен жолготабыз дагы. Толугу менен сойломо жол менен кирип, ошол участокты ээлеп алганга ачыктан ачык жол берип атабыз. Экинчи маанилүү участок бул 40 деген жайлообуз бар. Ал чыгыш жагында Боруктон. Ал жерде токойлорубуз, кенен жайлоолорубуз бар. Ошол жерди коргош үчүн жанагы булак башы деген пост коюлган болчу. Биз аны да алып коюп атабыз. Ал как раз ошол жерлерибизди сойломо жол менен алып колбоо үчүн, ошондой аракеттер болгон үчүн коюлган болчу. Ошол мына канча жылдан бери ошол сойломо биздин жерди басуу жолуну кармап турган. Азыр эми ошол жолду ачып берип атабыз. Эми дагы бербе эмебиз Керевшин деген аябай чоң дагы жайлообуз бар. Ал жерде токойлорубуз, анан тышкары Аксай сайынын башы, дарыябыздын башы ошол жерде. Ошол как раз ошол жерлерди сойломо жол менен алып коюш үчүн, ошол жол сойломо жолду жабыш үчүн ошол Тамдык деген заставаны койгон бул сөз багында. Ошол жерлерди контролго алып, ошол жерлерди алдырып койбош үчүн, ошол жерде контрол кылыш үчүн биз ошол койгончу. Азыр ал Тамдыкты да алып салдык. Значит, ошол жерлерди сойломо жол менен ээлей береттер. Эми дагы Катта Тузду айта турган болсок, Катта Туз бул Кыргызстанда нефть газы бар кен почти жок эле. Ошол Катта Туз нефть газ бир топ запасы бар нефть газ кени ал. Ошол жерди тосуш үчүн, ошол жерге дагы тажиктер ээлейбиз деп, бүгүнкү күнгө чейин ошонун газы менен тажиктер колдонуп келатат незаконный. Ошол жерди бир жолу алып койбош үчүн ошол пост коюлган. Азыр бүгүн ал посту да алып атабыз. Значит, ошол биздин кенибизди басып алганга ал жерде эч ким жашабайт. Тосо турган эл жок ал жерде. Тажиктер кирип басып алышка ачыктан ачык жол ачып берип атабыз. Анан эми жанагы кече 42-чи протоколду койгондо ушул бүт посттор алынды. Ошол посттор алынганда мындай деп айттылар. Ошол посттор, оказывается, азыркы аскердик согуштардын булагы эмиш. Анан ошол эле постторду алып кала турган болсок, булагы жоголот экен дагы түбөлүккө тынчтык болот эмиш. Бул абдан чоңдай адашып атабыз да биз жолубуздан. Абдан чоң. Анан настолько поверхностный анализ, настолько простой, примитивный анализ. Буга эч ким ишенбейт. На самом деле, жанагы кагылышуулардын булагы совсем башка жакта. Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Ар түрдүү жалган жалаяктар менен жалаяктарды сүйлөп туруп мындай деп айтып атат. Биринчиси, биздин өтө терең, мына цитатасы менен айтам. Биздин өтө терең өкүнүшүбүзгө дейт, байланыштуу кыргыз тарап 1950 жылдардан бери дейт, өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Ушул күнгө чейин дейт, Кыргызстан 2110 квадратный километр ашык жерди мыйзамсыз ээлеп келет дейт. Совершенно необоснованный территориальный претензия. Биз аларга 1 метрге дан претензия койгон жокпуз ушул кеңеш. А булар 1110 квадратный километрге претензия коюп атат. Биздин Баткенде болгон эле 17.000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр. Ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар. Эми экинчиси эмне деп атат? Тилекке каршы дейт. Кыргыз тарап протоколдун негиздерин аткарбай жатат дейт.
же болбосо аскердик жана оор техниканы дейт алып кетмиш болуп дейт айылдарга катып коюшту дейт. Башкача айтканда аскери туруктуу дислокациясында эмес дейт. Ушуга байланыштуу дейт чек арадагы эмки кезектеги дейт согуш кагышуулар кыргыздардын жоопкерчилигинде болот деп эсептейбиз деп атат. Мындайча айтканда тажиктер ушул претензиясы менен дүйнөлүк коомду өздүгү эмдиги обширный агрессиясыга жол ачып атат. Дүйнөлүк коомду даярдап атат. Аччык эле даярдап атат. Ал эми мына алардын эмеси жанагы эмеде Ятимовдун жанагы берген интервьюсунда сразу 42-ші протокол коюлду. Бул аччык эле айтып атат. Мир будет соблюдаться до тех пор, дейт, пока будет соблюдаться требования протокола 42, дейт. Ушул эле сөздү 21-жылы согуштан кийин 39-чы протоколду дагы кол койгондо ушул эле сөздү айтты. Азыр бирме-бир кайталады ушуну. Откровенная угроза военной агрессии. Бул протоколдор 39-чы протоколдан, 42-чы протоколду мыйзамсыз эмес. Себеби они подписаны под принуждением. Мажбурлап колдурду ошолго колду. Под угрозой военной агрессии, обширной, полноценной войной угроза кылып туруп койдурду. Бул деген аччык эле агрессиянын эмесин жүргүзүп ататтар. Откровенный эле. Во всеуслышание бүт бардыгы дүйнөнүн алдында айтып атат. Ошондуктан бул эмелер эмеге алып келбейт, тынчтыкка алып келбейт. Ошондуктан мен сиздерге эмнени сунуштайт элем. Берде мен биринчиден еще эме болгондо эле, биринчи согуш болгондо эле февралда эми башталганда эле мен сунуш кылдым эле. Ушул тажик маселесине кандай протоколдор коюлган болсо, ошол протоколду шылтоо кылып, бизге нападение кылып, провокация кылып, согушту ачкандардын ошол шылтоо кылып аткан протоколдордун бардыгын изучать этели деп комиссия түзүп. Ошолордун баарын изучать этип, ошонун системага салайт. Анан кийин ошол кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек ошол чечимдерди. Анан кийин ошол протоколдор толугу менен жокко чыгарып салыш керек. Себеби ал протоколдор коюлганы менен эч кандай процессуальный жолду өткөн эмес. Ратификация болгон эмес. Ошондуктан 10го жакын протоколубуз ошол жерде висячка кылып, тажиктерге шылтоо берип атат. Биз жака агрессия кылганга. Еще ошого шылтап туруп, дүйнө жүзүн даярдап атат. Biz agresiya kılavuz. Sebebi Kırgızlar moğonday деп. Bizdi agressor kılıp atatlar. Oşonduktan bunu men oylayım bul emeni uşul vakaçayın komissiyanın emesi bol elek. Bir de eme bizden başka, bizden fraksiyadan başka hiç kim emesini beribedi. Uşunu kayradan jandandırıp bardığınızlardan men soranıp ketem uşul komissiyaga özünüzler müçörörüңүздү жибериңиздер. Andan tышкары ушул протоколдордун бардыгыны тажиктерге военный агрессия кылганга шылтоо болуп аткан протоколдордун бардыгыны биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошол жокко чыгарганыбызда анан кийин бул шылтоо болбой калат. Правовой базасы болбой калат агрессия кылганда. Бизде агрессор кылганга эч кандай шылтоолор болбой калат. Ошондуктан мен ушунун бардыгыны эме кылганга. Анан кийин дагы бир жолу. Мына азыр Чыңгыз айтып кетти. Качан эле обращение кылыш керек эле дүйнө жүзүгө. Саясий бааны биз четкий беришибиз керек. Андан тышкары биз бүт барды дүйнө жүзүгө жанагы эмесини 2110 квадратный километрге претензиясы вообще необоснованный экенине, провокационный экенине далилдеп туруп биз дүйнө жүзүнүн коом күчү менен биз тажиктерди ушул претензиясынан баш тарттырышыбыз керек. Тажиктер пока ушул саясийдан, расмий саясатыдан баш тартпаса, согуш бола берет. Андан тышкары ушуга таянып туруп, полномасштабный согуш объявлять этет бизге. Себеби алар ойлоп атат, биз азыр алсызбыз деп. Кыргызстан алсыз деп. Эми дагы бир нерсе. Ондун выступлениясында биздин президентибиз так эле 91-жылдагы Минскиде, андан тышкары Алматинский соглашенияда байга эсенге түзүлүп атканда, дан кичине улантып коесуздарбы? Мен бүтүп эле калдым. Түзүлүп атканда ошон пункту менен конкретный жазылган, что пограничный вопростарды решать эткенде СНГ ортосунда СССРдин вагыдагы административный границаларды республика ошону
эмеге алып, жетекчиликке алып, ошону менен границалар чечкиле деп эме. Султан Агарович, Тошковштан 1 минут. Ошону жетекчиликке алып, 94-жылы Ельциндин эмесинде, бул менин сөзүм эмес, президенттин сөзү, Ельциндин руководствосунда кайрадан ошого кол койгондор, бардыгы. Мунун бардыгы президенттер кол койгон. И бүт бардыгы парламенттер ратификация кылган. Ошондуктан бул эң мирный, эң компромисстүү, эң тез чечиле турган жол. Ушул жол. Ушуну биз расмий саясат кылып, чегара боюнча расмий саясат кылып, ушуну биз бүт бардыгыбыз мамлекетибиз ушул саясатты жылдырып, мына президенттин оонда айткан сөздөрүн колдоп туруп, ушуну саясат кылып, ошону жылдыра беришибиз керек. Чоң рахмат.